Так, туғандар, ассаламу алейкум жамаат, ассаламу алейкум, құрметті достор. Жалпы бізден Алам Хабар каналымыздың қатталушылары, алыстан жақындан көріп жатқан мекендештер. Барыңыздарға Аллахтың тыныштығы болсын деймін. Туғандар, мен сіздерге бұл чыгарылышта bir жақсы чыгарылыш болады азыр. Негізі мына ушул 209 жылдың мына ушул апрель айында, 2025 жылдың апрель айында 6 апрель күні бізде Ноқатта Ноқат қауымы өткөрген чоң аламан улақ болған, білесіздер. Буырса ошол аламан улақтың акыркы соорындары умраға жолдомо болгон негизичи. Ошол умра эч кимге буйрубай, ошол умранын буйруса бир муктаж адамга беребиз деген туугандар. Анан азыр негизи бул жерде ошол күндөгү алып баруучу, ошол улакты алып барган азыр Кылчака өзү дагы негизи силерге маалымат берет. Жана секе. Негизи туугандар, ошондо эми улак көргөндөр билген, негизи ошол жерде айткан. Ошол акыркы соорунду туура эмес салым болгон да ошол жердечи. Анан ошолдогу акыркы соорунду бир муктаж адамга беребиз деген. Буюрса мына ушул азыркы учурда Ноқат району Кыргыз Ата айлаймагы деген жерде турабыз, Көтөрмө деген айылда. Ушул Көтөрмөдө бир муктаж болгон үй бүлөгө берилди атат. Азыр Кылчакага сөз берем, Кылчака дагы буюрса өз сөзүн айтат сиздергечи. Al sizge Ноқат қауымының азыр қысқарып сүйлей берелік, анан дагы сүйлейбиз. О, мынакей. Айдап коем Кылчака. Болот. Болду, болот, Ноқат қауымының ынтымак улагы деген бир жакшы улак өткөрдүк элек. Ошонун акыркы салымы бир аз туура эмесирээк салымдардын негизинде элге берилген эмес да. Анан ошонун акчасыга мынтип бир салым алып келип Мусулман бир тууганыбызга бердик. Каракалар менен аз дагы бир жакшы сүйлөшүп. Шеден пауза коесуң. Сүйлөйбүздөр. Карака şu yerden эле өзүңүз баштап бересиз бир. Бияка өтө аласыздар, бияка. Аягында биз толуктап коебуз. Сиз эме кылбай айтып койсоңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы Алам Хабар YouTube каналынын подписчиктери, көрөрмандары, анан биздин алыс жуукта иштеп жүргөн мекендештер, мусулман бир туугандар, Кыргызстандын 7 дубан эли көрүп жаткан жалпы бир туугандар. Мал малды торпогу менен салган сыйыр Аллах Тааланын өкүмү менен 2025 жылдын 6 апрель күнү Ноқат ынтымагы деген аталыштагы бир Ноқат коомунун улагын өткөргөн элек. Ошол жерде жакшы бир сорундарды кое бергенбиз элге. Эл дагы билет аны. Акыркы сорунду умрага белеттеп, Жаңы Ноқаттан Абдылхафиздин атынан коюлган умра белетти чыр чатак менен туура эмес иштер менен кейик, жип ушуга окшош колдонушу улакчылардын өздөрү. Анан берилген эмес улакчыларга. Ошол жерде айткан элем, Аллах көрүп турат, насип кылган болсо бир муктаж инсанга ушунун акчасыга же умранын өзүнө барып тапшырабыз деп. Ошол күн бүгүн экен, Аллахтын өкүмү менен алып келип, мына бул жерде биздин Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Руслан агабызга Аллах Таала сизге өмүрүңүзгө барака берсин. Бул Руслан агабыз өзүнүн бир тууган агаңыз билиңизби? Инесинин 4 баласыны Руслан агабыз өзү багып отурат. Себеби Руслан агабыздын бир тууган инеси бул аламдан кеткен, 4 бала калды. Ушул 4 бала, сагыр бала Руслан акамдын мойнунда. Руслан акамдын өзүнүн дагы балдары бар, ушул менен кошо багып отат. Ана ошол кишиге алып келип тапшырдык. Алла разы болсун. Калган Карака Амирсап өзүңүз толуктап коюңуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу ала расулихи Мухаммад ва алейхи ва сахбижмайн. Аллах Таалага чексиз мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга дуа саламдар болсун. Мына Кылчакабыз айткандай, ошол улакта биз дагы көрөрман болуп, көрүүчү болуп бардык элек. Бул да болсо биздин палван акаларыбыздын баягы жүрөгүндөгү иманынын белгиси экен.
ошол жердеги эл дагы калыс болуп, биз ушул наразычылык менен утулган умра барып келген адамды кабыл болбойбу. Ошондон көрө биз эл бир муктаж үй бүлөгө, жетим жесирлерге бир ихсан кылып, ошолорго бир пайдалуу иш кылайлы, сооптуу иш кылайлы деп чечишти эле. Мынакей биз дагы күбө катары келип отурабыз. Эмне дейбиз, ушул элибизде ынтымак болсун. Ушул улактар акыркы күндөрү негизи бул ата бабаларыбыздан калган спорт деп айтылат. Сөзсүз түрдө бул жакшы нерсе. Эгер ынтымакка, биримдикке чакырган болсо, ошол жерде адилеттүүлүк, ынтымак болгон болсо жакшы нерсе. Эми ошол улактагы судья акаларыбыз дагы мындан кийинки улактар таза өтсүн. Ошондой жипке салып, же болбосо тейикке салып, же бирөөлөр түшүп көтөрүп берген нерселерди токтотолу деген максатта адилеттүүлүктөрүн көрсөттү. Ошол жерде уюштуруучуларга рахмат. Демөөрчү болуп, ушундай бир умра сапарларын ушул улакчыларыбызга белек приз катары коюп берген демөөрчүлөрүбүзгө да рахмат. Кудай буюрса, мынакей аманат, бул нерсе аманат эле, ошо аманатты тапшырып атабыз. Бизге дагы күбө болуп ушул жерге келгенге насип экен. Элибизде тынчтык болсун. Анан бул баягы элге ачык болуш үчүн бар жок нерсе ачык болгону жакшы. Биз бул жака дамлаларды чакырганбыз. Бул айылдын жамааттын дамласы, себеби элде күмөн болушу мүмкүн, чын эле муктаж үй бүлөгө тапшырды же досторуна тапшырып койду, туугандарына тапшырып койду деген элде күмөн болбосун деп атай. Бул жакта дамланы да чакырып койгонбуз, иншалла күбө катары. Бир эки сөз сүйлөп койсоң. Бир эки сөз болсун. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah'a çeksiz şükürler bolsun. Suykumda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çeksiz salavatlar bolsun. Allah'ım şunday zamanımızga tınçlık versin, ıntımakçılığımızı getirbesin. Kırgız eline negiziden Allah'tan nuru jap, şunday jakşılık işlerin üstüne jakşılıklar bolup atat. Uşuga negizden şükür deşibиz kerek. Mamleketimiz güldöp baratat. Allah'ım şunu tübörüktүү kılsın. Ошонун катарында мына ихсан берүүчү бир туугандарыбыз, акаларыбыз, укаларыбыз ушул биздин мына Руслан укабыз өзүнүн бир тууган инисинин 4 баласын өзүнүн мойнуна алып карап, тарым тарбиясын, кийим кечесин, азык оокатын дегендей ошолордун баардыгын негизи ошолордун өксүтпөйүн деп моралдык жактан дагы ушундай өзүнүн эмгегин арнап отурат. Алла таала ырыскы берүүчү зат өзү ушундай бир байкелерди, бир туугандарды себеп кылып, ушул балдардын ырыскысын берип атат да негизи. Эми ошол Аллахым ушул себепчи болгон, демөөрчү болгон байкелерге Аллах өзү ыраазы болсун. Жүрөктөрүнө бекем ыйман берсин дейбиз. Ошончо жерден, чоң райондон ушул биздин айылдагы муктаждарга ушундай деп келишиптир. Алла ыраазы болсун. Дайыма ушундай жакшылыктарда, ушул ихсандардын үстүндө жүрүштөрүн насип кылсын. Андан кийин мына бул Руслан укабыздын мойнунда калган балдарды дагы Аллахтан суранып эме кылабыз, өмүрлөрүн узак кылсын, ыймандарын саламат кылсын, өксүбөй, кайгырбай чоңоюп сиздин мойнуңузда, иншалла ошолор чоңойтсоңуз, келечекте ушул элибизге, динибизге, жерибизге, мекенибизге кызмат кылган эң бир сонун, эң бир адептүү, эң бир илимдүү инсандар болуп жетилсин. Биз Аллахтан ошону сурайбыз. Байкелерибиз дагы ошондой үмүттө ушул нерселерди кылып атат. Аллахым ар бир кадамыңыздардан ыраазы болсун. Ушул балдар аман эсен чоңойсун. Сизге дагы Аллахым күч, кубат, кайрат, тен соолук берсин. Ассаламу алейкум. Акырында бир ыраазычылык айтып коелук. Мына бул ыраазычылык себеби Ноокат коомунун ынтымак улагы деген жакшы улак өткөргөнгө кимде ким салым кошкон болсо, Аллах Таала бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Анан кийин дагы бир инсанга ыраазычылык айтайлык. Бул инсандын атын атабай эле коелук. Мына ушул акыркы салымдап келип салганда калыстардын айткан сөзүнө бардыгына башын ийип хоп деп турган ушул укабызга дагы рахмат. Себеби ошол жерде бир чыр чатак чыгарбады, башка кылбады. Калыстар чечет деди, болду деди. Калыстар эгерде ушинтип чечкен болсо деди, биз туура эмес кылган болгон болсок, болду деди, биз ыраазыбыз деди. Ошол жигиттин дагы ыраазычылыгы, сага дагы рахмат, Алла ыраазы болсун. Ноокат коомунун жалпы жамаатына рахмат. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, салату вассаламу аля расулилlah. Жараткан Алла Таалам мээримдүү, ырайымдуу, боорукер жасасын. Бар жок нерсени көрүп билип туруучу, өмүрдү берүүчү, алуучу да өзүң, ырыскыны берүүчү да өзүңсүң. Жараткан Алла Таалам ушул Ноокат коому ынтымагы деп
ушу ноокат эли чогулуп ушундай бир жакшылык той берди эле. Ошол тойдон дагы ушул тойубуз жакшы өттү, кырсык баласыз өттү. Эми ушунун бир ихсанын чыгарып коелу, ихсанын кылып коелу, Кудай Таалага бир шүгүрчүлүк келтирип коелу деп дагы бир мына ихсан кылып, ошол аманатты алып келип тапшырып отурабыз Аллахым. Ушул ихсанды өзүң даргөйүңдө кабыл кылып, ушул балдар атасыз калган, өксүп калган балдарыбыз бар экен. Ошол балдарыбызга дагы Аллах Таалам өзүң өмүрлөрүнө өмүр бергин, ден соолуктарын бекем кылгын. Ыймандуу болуп, эртең элге жерге кызмат кыла турган, элдин жердин жүгүн көтөрө турган уул кыздардан болуп чоңоюшун насип кылгын. Ушу балдарды өзүнүн баласындай кылып, эч нерседен кем кылбай, өзүм багып алам, өзүм ушу аманатты мойнума алам деп ушу Руслан акабыз дагы аманатты мойнуна алган экен. Руслан акабызга да Аллах Таалам өзүн күч кубат бергин, тапкандарына береке бергин. Ушу балдарды бакканда кандай мээнет кылган болсо, кандай кыйынчылык кылган, кыйынчылыкка дуушар болгон болсо, Аллах Таалам ушу кишинин оорун жеңил кылып, кылган жакшылыктарын өзүң кабыл кылгын. Ушул жерге ушул ихсанды берген умра сапарын берип, ошол умра сапар болбосо дагы ошол бир уйду торпогу менен алып бере бериңиздер деп акчасын ошол демөөрчү болгон киши өзү алып келип эсептеп берди. Ошол кишиге да Аллах Таалам өмүрүнө береке берген, ихсанын кабыл кылгын. Жараткан Аллах Таалам мамлекетибизге тынчтык берген, элибизге ынтымак берген. Биздин мамлекетибизди өнүгүп өскөн, динди бекем карманган, ислам динине уюп, ислам динине ээрчип жашаган элдерден кылгын. Ва саллаллаху тааля хайран Мухаммад ва алейхи ва саллям. Allah razı olsun. Аллах кабыл кылсын. Rahmat Allah razı olsun. Allah razı olsun. Биздин айылдын атынан, жамааттын атынан сизге ыраазычылык билдиребиз келген кадамыңыздарга. Уста сизге айылда эмелерди иштеп келиптир. Сизге дагы устаз. Allah razı olsun. Отур эми. Иншалла сиздин мойнуңузда аманат экен. Иншалла балдарды, өзүбүздүн балдарды бага албай атабыз эми. Иншалла сизге дагы Кудайым күч кубат берсин, а. Allah razı olsun kızmaz kılanlardan. İnşallah. Bunu menle toktop kalmayız. Kuda kalasacı. Мына туугандар буюрса мына ушул муктаж болгон үйлөргө алып келдик. Эми бул менен буюрса жалпы Аламан улак сүйүүчүлөр бир башка жакта өткөрүп аткандар бир үлгү алат деген ниеттебиз. Андыктан туугандар группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Буюрса силерге бир жакшы чыгарылыш болду деген ниеттебиз. Чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз.